Assalamu alaikum dostlar, assalamu alaikum катталуучулар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Мына бүгүн Ноокендебиз достор. Ноокенде Малик ажынын үйүнө келдик. Бул жерден бир торат сатууга чыгат достор. Жанагы легендарлуу Чагылган деген аттагы именно ушул үйдөн багылып, тапталып ушул жерден чыккан. 710 миңге былтыр сатылдыбы? 2 жыл болуп калдыбы? Ошол Чагылгандын эле шериги торат. Мынакей достор, мына ушул торат жөнүндө азыр видео кылабыз. Ассаламу алейкум, кожош досум, кандайсың? Амансыңбы? Тынчсыңбы? Ден соолук жакшы досум. Жакшы, Аллага шүгүр. Бул торатты сатууга коюп атасыңбы досум? Сатууга коелер. Эми бул жака өтүп алайлычы. Жакшыраак көргөзүп берели. Кожош досум, бунун эми маалыматын бир чекеден кененирээк кылып, шашпастан элге мындай түшүнүктүү болуш үчүн узагыраак эле видео кылабыз эми. Маалыматы өзүбүздүн үйүрдүн чыккан кулундар. Өзүдөн чыккан үйүрдөн жыйылга бирден ат чыгат. Кудай кааласа. Чабып жүргөнбүз өзүбүз. Малисуда Байсал досум чабып жүргөн. Карабакта Алиң экем, Шайыр досум чабып жүргөн. Араларды кылып жүргөн ат. Ноокендегилер баары эле билет бул атты. Анан кичине кыйын керек болуп сатайын деп сатууга койдук да. Бул өзү кулунан силерде болуп калат экен да, өзүңөрдөн чыккан болсо. Ооба, өзүмдүн үйүрдүн, өзүмдүн бейлердин балдарынан да, кулундан бери бизде. Жакшы. Бул баракелүү ат да, мындайча айтканда, береке алып келет да, Жакшы, жакшы. Мындай жоош. Түзүлүшү, мүчөсү мына көрүп турасыздар достор. Кабактары өтө күчтүү экен, буттары, казыктары. Мына жакындан бир сыйра көрсөтөйүн. Жоош. Жана жаш бала караса эми кул казып болуп турса дагы, жаш бала жетелесе дагы эч эле ойноп же башка кылбайт. Раза жоошат. Бул убагында дагы күчтүү пулдарга баа болгон экен, ошол жөнүндө дагы айтпайсыңбы досум? Бул убагында Аксудан, Алабукадан клиенттер келген. Ол силерде Кубан деген доктор бар. Ошо клиент алып келип, суммасын айтпай эле, чоң эле баага сумма алган. Анан ошо былтыр буту кичине ооруп калып, лечение кылбадык элек, айгырга деп сурашкан, 300гө сураган айгырга. 300 миңге? 300 миңге сураган айгырга. Былтыр саткан эмеспиз. Быйыл бутун кичине лечение кылдык. Азыр буту жакшы. Булагы жок. Булак ар кандай чоң жыйындарга салып көрсө болот апарып. Айгыры жок. Айгырда жүргөн видеолор дагы бар. Коюп коебуз. Мага жөнөтсөң? Видеого болсо, кошуп кое турган мүмкүнчүлүк болсо, видео кошуп койсуңар. Ооба. Айгыры, үйүрү, бүт 5 айтканда. Мынакей достор, ат ээси аттын маалыматын берип атат. Аттын бар жогуна жооп дейт, үйүрүнө, улагына. Болгону ушу бутта кичине травма алган дейт. Лечение кылып койдук дейт. 300 миңге былтыр сурашкан экен, бербеген экен. Мына эми азыр акча керек болуп сатууга коюп атабыз дейт. Мынакей ушу ат баа бериңиздер, комментарийге жазыңыздар. Мүчөлөрү, казыктары өтө, буттары өтө жогон. Буну башында анча-мынча ишенмегендер бутунан кармап көргөн, ишик эмеспи, башка эмеспи депчи. Казыктары өтө жайында. Кулундарда рыгы сонун чөт. Жакшы. Азыр эми буну канча баа коюп атасың досум? Мен сатыла тургандай эле кылып сатайлы деп баа коюп атабыз эми. Ооба. Жөн эле Асманда айтып койгондон пайда жок. Азыр алган адамдагын рахмат айта турган болуп, разы болсун деген, кулундарын алсын, жакшы аттарды чыгарсын. 220 миң деп койдук. 220 миңдер болсо, машалла, баракелди. Мынакей өтө жөндүү койду, уктуңуздар. 220 миң сомго коюлуп атат. Мынакей.
Номер кайсы номерди коебуз достум, айтып кой. 770 29 24 82. Мынакей. Ушул баягы биз саткан элек чагылган деген атты. Ошо менен бир-бирден чыккан чылыктардан. Ошонун шерги экен да, мындайча айтканда. Атасы бөлөк, үйүрү бир. Ошол биз ошо илгертеден калган өзүнүн бээлери бар, кара байыр бээлер. Ошонун балдарынан чыккан кулундардан. Эне тарабы бир эле экен да, почти. Эне тарабы ошо бир кайсы экендигин атам билет, энеси бир башка бар. Анан бунун энеси бир тор бээбиз бар эле, тор бээден түшкөн кулун чуркап атат да. Тор бээден түшкөн кулун чуркап атат. Азыр бунун жашы канча болуп калды? Жашы 6 асы болду. Жазга 7 асы болду. Жазга 7 болсо, ошолор менен эле тең экен бул дагычы. Чагылган 6 асы болду окшойт жазга. Ошондон мындан кийинки кулун чагылган да. Болду. Мындан кийинки кулун. Андан 1 жаш чоң. Мынакей, жазга 7 асы экен. Боюн канча чыгат дедиң? Бою 1.60. Бою көрдүк. Бою 1.60 уровеньге чыкты достор. Короче, ушул атты жактыргандар чаласыңар. Өтө мындай күчтүү, жоон, жолпу, көчмө. Казыктары дагы өтө палбан экен негизи. Бул эми азыр көптөн бери турат экен да? Минген адам жок. Мен иштемен, укам тойго кетет булар. Аккордеон менен тойго чыгат. Минген адам жок. Ойноп алат. Көптөн бери үйдө дагы эле ат көпкө минилбей эле турат. Мынакей достор, 220 миңге коюлду. Кудай кааласа келип дагы өзүңөр ат эси менен сүйлөшүп, соданы кыла бересиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Кайтап аткан карсаңары. Саңдан шығып тұрады тоқандар, топтан кім шыққанын көріп өзім. Gelişi toy. Taştavaysın. Taştavay yap gel. Şair Palvan. Noken aylık betne karaştı. Karabulak aylının palvanı. Şair Palvan aman olsun. Bana geldi. Yok başka ulak dur belki. Başka. Azamansın barakelde buna Şair Palvan aman olsun. Hayır at kimdeki? Malik Ağacı'nınki. Kaviterinden Malik Ağacı'nın toratı menen Şair Palvan'ı iliktice bakındırdı. Birinci salındı, birinci meranı Şair Palvan taşıdı. Gel Şair bir kalatını kaçmayın. Gel gel. Şu anda şu Rahmat bırakın Şair Palvan aman olsun. Birinci salındı. Bizim Noken aylık mutlu karaştı. Karabulak aylının mıhtı palvanı, belgili palvanı. Şair Palvan'ı girikti bakındırdı aslında at kamiterinden. Malik Ağacı'nın toratı menen girikti bakındırdı. Barakelde. Aman olsun Şair Palvan. Mına doğanları. Haylar mına doğanlar. Şarapcar dergile çok oynadı gel. Haylar. Hazır çok oynadı. Anan cengileri attı lan. Bir bortur toy. Bir bortur torpok. Bir bortur koy.